Салам достор. Далматиан аэродроп жөнүндө мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Биринчи ссылканы басып кирсеңиздер момундай чыгат. Мына биринчиде зелёный статты басасыздар, анан мындай чек деген турат. Мына нени ссылканы бассаңыздар, мына момундай жер чыгат. Я не робот дегенчи, капчага окшогончу. Я человек дейт. Ошону басып, зеленый птичка болгучакты тапшырмаларын аткарасыңар. Мына азыр бул жерде мындай чоң машинанын сүрөтүн коюптур, ушуну белгилейт экенбиз. Мына дальшени басабыз. Дагы ошондой грузовый машина, по-моему. Ошону мына я человек, зеленый птичка болду. Эми окейди басабыз. Эми мына X'ти басып, кайра ботко келебиз. Келгениңизде мындай чек деген ылдыйда чыгып турат. Ошо чекти зеленый птичканы басасыңар. Мен уже катталып бүттүм. Уже басып аткарып бүттүм да мен. Анан момундайчы чыгат. Момундайчы мына. Бул жер чыкканда мына continue деп ылдыйына жазуу чыгат. Ошону басып коесуңар. Анан мындай чыгат. Бунун бүт баарына кирип подписка болуп чыгасыңар. Чыгып дагы ылдыйдагы окейди басасыңар. Кийин дагы сурайт телеграмга подписка болдуңбу деп. Биз биринчи бул жакта подписка болуп чыктык да өйдө жакта. Ошон үчүн зеленый птичканы басабыз, окей деп. Анан кийин Twitter ссылканы сурап атат. Twitterге кирип биз катталдык го. Ошол Twitterге кирип, ошол жактан ссылканы алып келип бул жака жөнөтөбүз. Андан кийин Facebook'тан ссылканы алып бул жака жайгаштырабыз. Анан кийин Facebook'тан кийин мына Medium деген, бул Medium'ду бассаңыздар, негизи мен скачать этип алганмын. Ошо Play Market'те муну дагы алып не кылып койсоңор, мына Medium момундай. Регистрация болуп, телефонуңарга жайгаштырып койсоңуздар, бул да ошол Instagram, Facebook сыңары бул да керек болот. Криптовалюталар менен иштегенде. Ошону басып, анын ичинде дагы ссылкасын, например, ага кайсыл Gmail почта менен кирсеңер, меники атым Gmail почтамдын эле неси атым болуп жазылып калган экен да, ал жактачы, мына Саида Кабылжан кызы болупчу. Ошону эле жазды. Mediumга кирип, өйдө жакты карасаңар, оң жакты или сол жакты. Ошол жакты бассаңыздар, мына атыңызда чыгат, сиздики аякта эмне деп жазылып турат. Мына Reddit дейт. Бул да ушундай программа экен. Буга да мен кирип регистрация болдум. Анын дагы ичине кирсеңиздер, ошондой профилде силердин атыңар эмне деп жазылып турат, ошону көчүрүп бул жака алып келип вставить кыласыңар. Instagram деле ошондой. Instagramда атыңар эмне, аны бул жака вставить кыласыңар. Анан мына Ethereum адрес жазасыңар. Турист валеттен Ethereum адрести алып келип бул жака коесуңар. Мына бүттү ошол менен. Силерге реферальный ссылка берилди.